кетет да. Биян эмне үчүн жазылган эмес? Анан жети кетет дедизби? Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын номер 13 гепатология бөлүмүндөгү ак калачындардын жумушу күн сайын эртең мененки кыска жыйында адаттагыдай эле бейтаптардын алабалы кандай, бүгүн кимиши чыгат маалымат берилип, күнүмдүк иш пландарын тактоо менен башталат. 35 креветке ылайыкталган бөлүмдө азыр өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 39 бейтап дарыланууда. Кара сарык деп коет да. Ошол вируска кабылып калышкан. Бул ар бир оорунун эмеси бар, жеңил түрү бар, орточо, оор түрү бар да. Бул ушул оор түрү себеби бул вирусный гепатит Б холестатическим компонентом деп коебуз, холестаз болуп калат да. Жылыш бар, байке, бизге жатканына бир айга жакындап калышты. Анан түшүндүрүп айтып атабыз, убакыт керек. Мен сизди 5 күндө же 10 күндө эле жакшы кылам деп айта албайм. Бул оору ушундай острый периодду 6 айга чейин кармайбыз. 6 айдан кийин 1 жылга чейин наблюдение да кылып дарылап турабыз депчи. Бул иши абдан өзү токтоо жакшы туура түшүнүп кабыл алып атышат. Эми акырындык менен болсок дагы жакшы болуп келатабыз. Күчөтүп ийген жокпуз, осложнениясы жок. Караколдо жаттым. Ал жерде инфекционный отделение областной. Ал жерде деле жакшы карашты. Бирок атайын кесиптешиге келген гепатологдор жок Караколдо. Ошондуктан өзлөрү сунуш кылды. Биякта канча болсо кесиптештирилген бөлүмдөр бар. Ошол жерге барып дарылангыла деп. Караколдо Кулардагы бул жердеги дарыгерлерге, дарыгер метайымдарга тетигиле немеден баштап, техничкалардан баштап баарына тең эле чоң ыраазычылыгымды айтат элем. Ошо бейтаптарга, ооруларга жасаган мамилелери, бизде карылар бар, жаштар бар, кичинекей балдар бар. Ошонусуна карабай баарынын тең тилин таап, биздин жакшы болуп кетишибизге күчтөрүн жумшап, билимдерин жумшап атканына мен чоң ыраазычылыгымды айтам. Көпчүлүк бейтаптар ыраазычылыктарын жүзүн көрсөтпөөнү суранып, бизге айтып жатышты. Албетте, менталитетибизден улам аларды түшүнөбүз. Жугуштуу оорулар менен жабыркаган бейтаптарга өткөн жылдын ноябрь айынан тартып өлкөбүздө биринчи жолу акысыз дары-дармектер бериле баштаптыр. Жалгыз эле биздин отделенияда эмес, бүт эле ушу жугуштуу оорулар ооруканасында ооруларыбыз абдан көп болуп жатат. Өнөкөт ооруларына сарыктын Б, С формаларына биринчи жолу акысыз вируска каршы дарылар бериле баштаган да. Бул абдан жакшы, себеби бизде азыр Кыргызстанда өнөкөт оору хронический деп коебуз да, гепатит Б, С, Д формалары аябай көбөйүп кетти. Алар убагында дарылабаса көбүнчө цирроз печени, рак печени өтүп кетип атат. Алар болсо көбү убагында дарыланбай калган үчүн ошол процесстерге өтүп кетип, анан Индияга барып пересадка жасатып, аябай багы кыйынчылыктар көп эл арасындачы. Ошого байланыштуу элдин багы үнү биздин мамлекеттин башчыларына жетип, анан быйыл ошо Минздрав биздин больницага бөлүп берген акысыз противовирусный препараттарды. Учурда бейтаптардын 80% жугуштуу ооруларга каршы дары-дармектерди акысыз алышат. Мындай дары-дармектердин жардамы менен көпчүлүк бейтаптардын ден соолугун калыбына келтирүүгө мүмкүндүк жаралган. Дарыгердин айтуусунда, мындагы бейтаптарды дарылоо убактысы узакка созулат. Бардык эле оорулар колунан келе бербейт, ушунча кымбат дарыны алганга. Анан жакшы жардам берип жатабыз. Бул дарыны алгандан кийин, мисалы, сарыктын С түрү таза айып кете алат бул вирустачы. Б-ныкы болсо ага да аракет кылып жатабыз, бирок анын дарылоо убактысы көпкө созулуш керек. 1 жылдан 5 жылга чейин да. Ал эми корч мүнөздөгү сарыктын А, Б, С формасы менен жабыркаган бейтаптардын айрымдары өз учурунда дарыгерге кайрылбай, ооруну өтүштүрүп жиберишти, айрымдары аймактагы ооруканаларда дарыланып жакшы боло албай, борбордон дарыланууга суранып келишет. Бизге ошол ооруларды которушат. Андай ооруларыбыз абдан көп.
буюрса баарын жакшынакай чыгарып үйлөрүнө жиберип жатабыз. Бул жерде бир да maaşтын ичинде биз эң жакшы жылычтыктарды көрүп атабыз. Күнүнө 3 маал тазалык кылып кетишет. Иш жерде иштеген медайымдарга, врачтардын баарына керек болсо могул жерде тазалыкты кылып аткан айымдардын баарына терең ыраазычылык айткым келет. Күндүн ысышы менен республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланган бейтаптардын саны арбын. Учурда корч мүнөздөгү ичеги карын, кызамык, көк жөтөл жана ушул сыяктуу жугуштуу оорулар менен жабыркаган 470ге жакын адам дарыланууда. Бейтаптарга орундар жетиштүү болгону менен адистер маселесинде көбөйлөр да жок эмес. Бизде кызамык менен дарыланып аткан 28 оорулуу бар. Көк жөтөл менен ооругандардын саны 60га жакын. Бизде азыр 2 бөлүмдө ал оорулар жатып дарыланып атышат. Ал эми ичеги карын оорулары, ошондой эле энтеровирустук инфекциялар дагы калган бөлүктөрүн түзөт. Ошондой эле бизде эми биздин ооруканада көп эле нозологиялар менен дарылангандар бар. Эми аларды айтып отурсак көп да. Эми менингит оорусу менен бар, сарык менен ооругандар бар, ошондой эле острый жана хронический формалары менен, бруцеллез менен, рожистое воспаление. Оорулууларга эми орундар жетиштүү эле, бирок жанагы кызамык оорулары, алар деген баягы подъездный болезнь деп айтылат. Алар өтө жугуштуу, аба аркылуу таркайт. Ошондуктан ал ооруларды биз башка оорулардан изоляция кылып, алар өзүнчө жаткандыктан ошол ооруларга кичине орундар көбүрөөк кетип калып, 3 бөлүм бизде ошол кызамык оорусу менен ооругандарга ылайыкташтырганбыз. Ошондуктан кичине баягы келген ооруларга орундар кичине азайып. Адистер менен камсыз кылуу маселеси боюнча Саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөтүлүптүр. Мындагы дарыгерлер ал жактан оңдуу чечим болорун күтүшүүдө. Жугуштуу оорулардын ичинен өз учурунда эмдөө албагандыктан быйылкы жылы кызамык менен көк жөтөл дарты көбөйгөн. Көк жөтөлгө каршы эмдөө 2 айынан эле башталат. Бул биздин националдык календарда жазылган, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр көпчүлүк ата-энелер бул эмдөөгө каршы, эмдөө алышпайт убагында. Ошондуктан ошол адамдар, ошо балдарыбыз ошол ооруган адамдар менен контакт болуп калып, ооруп калып атышат да. Негизи булар вакцина управляемый инфекция деп коет. Биз ушул эмдөөнүн эле негизинде эмдөө алса эле бул оору менен оорубай калмак. Бирок көпчүлүк агымдар, диний агымдар, ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн көз карашы боюнча көпчүлүк адамдар баягы демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Азыр ар ким өзүнүн укугун билет. Мен албайм деп отказ жазышып, көпчүлүктөр ушул баш тартып эмдөөдөн, ушул оорулар дагы ушул оорунун жайылышына дагы өбөлгө түзүп атат да. Ошо ар бир бөлүмдө 30, 35, 40ка чейин оорулар жатат. Ошол жерде бир эле дарыгер, ошол бөлүм башчы эмгектенип атат да. Азыркы учурда албетте кадр маселеси бир аз көйгөй туудуруп атат. Мисалы бир дарыгерге 25 оорулуу туура келсе, азыр албетте алар баягы күчөтүлгөн режимде иштешип атат да, бир аз нормасынан көбүрөөк ооруларды караганга туура келип атат. Мына ошондой күчөтүлгөн тартипте иштеген дарыгерлердин бири номер 13-гепатология бөлүмүнүн башчысы Чолпон Идрисова учурда 39 бейтапты жалгыз карайт. Оор абалда келгендерди жамааты менен жабыла карап, алардын айыгыш үчүн бар мүмкүндүктөрүн жумшашат. Сакайгандардын ыраазычылыктарын, алкыштарын укканда, кубангандан жашара түшөбүз дейт өмүрүн саламаттык сактоого арнаган тажрыйбалуу дарыгер. Биз ушу коллективибиз менен ойлонобуз да, ушуга аябай көңүл бурабыз. Колубуздан келишинче даже Кудайдан тилейбиз, кээде кыргызча жыт чыгарып ийебиз, борсок бышырып ушул оорулубуз жакшы айып кетсе экен депчи. Түнкүсүн да үйгө барганда да мен кыздарга уламды чалып турам. Бунун акыбалы кандай, карагыла кыздар, дежурный врачтарга көрсөткүлө, эмне болуп кетти депчи, ушунчалык переживать этебиз да. Анан эртең менен келгенде дагы ошол оорулуунун сөзсүз оор акыбалда болгонун сурап келебиз да, кандай жатты, эмне болду деп. Анан ушул оорулубуз чыгып баратканда аябай сүйүнөбүз. Ушу үйүнө аман эсен кетип баратат деп. Анан ата-энелери, туугандары бизге ушундай жакшы сөздөрдү айтып кетишет. Ыраазыбыз силерге, жакшы иштейт экенсиңер, коллективиңер мындай экен, отделение ушундай десе, биз аябай сүйүнүп калабыз, жашарып калабыз, күлөбүз. Сиз ушул кесипти кантип тандап калдыңыз эле? Бул кесипти мен Раматалга атам аябай айтчу да, мен кыздарым сөзсүз эме врач болосуңар депчи. Кичинекейизден эле ушундай айтып силер врач болосуңар. Врач деген кесип бул аябай Кудайдын жардамчысы.
Кудай канча эме адамга өмүр берсе, силер ошолорго далдалчысыңар депчи. Анан жардам бериш керек. Канча адамга жакшылык кылсаң, ал баары Кудайдан кайтат. Мен силер ошо элден алкыш алып турса экен деп ойлойм депчи. Биз улуу эжелерим, 2 эжем, мен үчөөбүз врачпыз да. Анан ошо улуу эжелерим мен медицинага атам. Сен медик болосуң, врач болосуң дерет. Анан ошондо эжелерим айтты да, окуусу аябай кымбат, татаал, ата башкага эле барсын, окуа десе, жок, мен ушу кызым ушу врач болот деп. Анан ошол атамдын ою менен эле мен деле кичинекейим менен эле врач болом деген калдым да. Ушул тандаган кесибиңизге канааттанасызбы? Мен абдан канааттанам. Себеби мен ушунча мына 36 жылдан бери ушу медицинада иштеп келатам. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө болсо 28 жыл болду быйыл иштегениме, ушу Бишкекке келип иштегениме да. Анан кийин канча деген оорулар келди, канчаны ушундай дарылап айыктырдык. Мен өзүмө аябай канаат алам. Кээде ар кандай болот да, кээ бирөөнү реанимацияга которобуз, ал ошол жактан чыкпай калса аябай капа болобуз. Бир топко чейин ойлонуп, даже кийинки убакта деле ошону мисал келтирип, мүмкүн мынтип жакшы болуп калат беле, кандай деп аябай. Атаңыз кесиби боюнча ким болгон? Мугалим болчу. Там эмнегедир ушул врачтык кезимде аябай жакшы көрөт эле кесипти. 5 кыз элек, 5өөбүз тең врач кыламын деп берчү да. Үчөөбүз врач болдук. Колуңузду иштетиңиз. Колуңуз шашпайбы? Медайымдардын жумушу күн сайын бейтаптарга укол жасап, дары берип эле койбостон, алардын ар бири менен жылуу мамиле түзүү да талап кылынат. Оорулуунун учурдагы абалын жакшы түшүнгөн медайымдар баарына чыдап, өз милдеттерин чоң жоопкерчилик менен аткарышат. Биздин бөлүмдө 6 медайым кызмат кылат. Эртең менен келгенден баштап ушинтип дарылардын баарын өткөрүп алышат. Ар бир лекарстволорун канча больной, канчадан сайышты, канча калды, күнүгө отчет берип турат, ушинтип өткөрүп турушат бири-бирине. Биякта болгон биздин лекарстволор, дарылар, растворлор, системалардын бүт баарын кийинки сменге списовать этип, баарын туура так санап өткөрүп берип кетебиз. Ар бир кабинетибизде тион бар, рециркулятор бар, ондай дефибрилляторлор бар, бесконтактный термометрибиз бар, кислородный бар, портативный. Кислородду сүйрөп жүрбөй ошо менен көтөрүп эме кылсак, перевод кылсак башка отделенияга. Оорулуу келгенде бир да дарыны сатып албайт. Баары бизде бар. Шприц, жана лейкопластыр система, раствор, бүт антибиотик баары жетишкен да. Бир суткада 2 медсестра калып иштейбиз. Эртең саат 8-тен эртең кийинки күнү эртең саат 8-ке чейин иштейбиз. Бул жакта биз ар бир больнойдун жакшы болуп кетишине, алардын айыгып ушу бизге ыраазы болуп кетишине ар дайым аракет кылып иштейбиз. Ар дайым ушу больнойлорубуз бизден ыраазы болсо экен, пациенттерибиз деп. Кээ бирде болот, аябай чыгып баратканда бизге ушунчалык рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып, аябай сүйүнүп, батасын берип, атайын анонимный ящигибиз бар, ошол жака дагы ыраазычылык каттарын салып кетишет. Бири жашнакай келет, бири ыйлап келет. Ыйлап келип эртесин жашнакай болуп калат. Бирөө келип сөгөт кыздарымды урушат. Жакшы карабай койдуңар. Барып сурасаң, баары жакшы дейт, анан кайра эле карабай койдуңар, анан мага минтип сүйлөп койдуң, анан минтип күлүп койдуң. Башкача карап кеттиң деген ушундай отношение кылышат да. Ошолордун баарына чыдап аракет кылып атабыз. Капризный болгон больнойлорубуз бар болот. Биз аларды түшүнөбүз, что ушундай интоксикация период жүрүп аткан убакта аларда какой-то бир стресс, депрессия болгондуктан оорусун ойлоп, аябай переживать этишип ушундай болот. Биз аларга ар дайым психологический, морально жардам бергенге аракет кылабыз. Эже кайгырбаңыз, баары жакшы болот, жакшы болуп кетебиз буйруса, аман эсен айыгып үйүңүзгө барасыз деп, ушундай моралдык да жардамдарыбызды берип турабыз. Эртең менен келгенден баштап больной кандай келди, эмне ичип атат, эмне жеп атат, диета кармап атабы, кандай уктады, уктаган жокпу, туалетке барып атабы, барган жокпу, мындайча айтканда настроениясын дагы баскан турганын баарын карап турабыз. Баарыбыздын формабыз единственный, бир форма атайын эме больница тигип берген. Медайымдарга, санитарлардын баарына ушундай формалар менен камсыз кылган. Буга биздин администрацияга терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Ушундай чепчик, окшош баарына форма, бейжик, ак халат баарыбыздыкы, эмелердики, врачтардыкы дагы.
Адистердин айтуусунда медицинада окууда оңойго турбайт. Бул кесип чыдамкайлык менен өзөрлүктү талап кылгандыктан болочок дарыгер окууда да, жумушта да бардык кыйынчылыктарды жеңе билүүсү шарт. Өз жумушун мыкты билген, күчтүү дарыгерди жардамын алган калк өзү эле багып алат дейт. Атанын батасы менен алган кесибине сыймыктанган дарыгер жаштарга насаат кеңешин айтып. Элге канчалык жакшы жардам берип, багы опыт алган жакшы күчтүү врач болсочу, эл аны эч качан ачка койбойт. Көп азыр жаштар ошо акчасына көп карайт, алда керек, зарплатасы аз экен деп эле көп врачтарыбыз кетип калып атышат. Бирок саргара жортсоң кызара бөртөсүң деп айтып атам көп айтат эле да. Ошол баары эле кайтып эле келет. Элдин батасын алып жүргөн мындай куру калбайсың да. Ошо биз эмгегибиз менен зарплатты жакшы эле алып калдык. Азыр мурункуга караганда жакшы эле көтөрүп беришти. Ошол алган зарплатың жугумдуу да. Ошондуктан мен жаштарга айтып кетет элем, жаңы ушу бүтүп аткан, иштеп аткан, ушул кесипти тандап алгандан кийин ошону акырына чейин иштеп беришсе, аракет кылышса, акчага көп кызыкпай эле койсо деп ойлойт элем да. Акча келет, сөзсүз келет. Жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн эң эле жөнөкөй эрежелердин бири болгон тазалыкты сактоо маанилүү. Бул ковид пандемиясы тараган учурда далилденген. Андан сырткары тиш дарылатканда, ар кандай сулуулук салондоруна барганда да ооруларды жугузуп алган учурлар бар. Ковид учурунда элди ушунчалык тарбиялады да, колду таза жууш керек. Өзүн таза алып жүргөнгө ушунча тарбиялаган. Ошол убактарда биз мисалы 2 жылда ковидке жабылдык болду да больницабыз. Ошол убакта биздин жана иче карын оорулары, сарык оорулары аябай азайып кеткен болчу. Ошол эле принцип менен элдер таза болсо, колун таза жууса, тамакты, фруктыларды, азыр фрукт аябай көп болду, жашылча жемиштер, ошолорду таза жууп жесе, личный гигиена деп коебуз, өзүнүн тазалыктарын сактаса, жалгыз эле өзүнүкүн эмес, айлана чөйрөнү дагы тазалыкта сактаса, бул ооруларды жеңебиз. Мисалы чет мамлекетте эмне үчүн ушундай биздикиндей көп жугуштуу оорулар жок? Себеби алар тазалыкты ушунчалык таза карамашат экен, ушунчалык тартип болот экен тазалыкка. Биздин элимде дагы ушунчалык тазалыкка чакырып кетет элем. Жалгыз эле өзүн эмес, бүт айлана чөйрөнөсүн, үйүнө өзүнөн баштап, үйүн, иштеген жерин, көчөдөн да ушундай тазалыкты алып жүрсө, бул ооруларды жеңүүгө болот. Айла жок, место жогунан эми отказ бере албайбыз, кальдорго жаткырганга туура келет, кальдорго чейин жатышат, выпискаласа палаталарга которуп, ошо чыгып кеткенин аябай сүйүнүп, тилеп отурабыз. Мисалы жаштар, жаш кыздар ооруп калышат, жана маникюр, педикюр жасатышат, стоматологко барышат. Эми ушул хирургиядан операция болгондон кийин ооруп калып атышат. Ал болсо ошол инструменттерден да. Автоклавирование деген бар, багы бүт эме инструментти бүт тазалашат. Вирус бул ушундай гепатит Б сыныкы канча автоклавдан өтүп, канча тазалаган күндө да кичинекей бир клеткасы калып калса, ал сөзсүз жууп калат. Ол баарын жасашат, все равно ушундай вируста булар кетпейт да. Ошон үчүн разовый деп атпаймынбы, разовый. Анан маникюр, педикюр жасатып атышат, жанагы косметологияда кашын жасатып, түрлүү эмелер бар да, манипуляциялар. Ошолорду дагы ошо инструменттерин разовый кылса, элибизде ошол оорулар азаят эле да. Чынында эле бейтаптар көбөйгөн. Биз барган учурда орун жок болгондуктан курч мүнөздө келген пациент аргасынан коридорго жайгаштырылды. Дартка чалдыууда көбүнчө өзүбүзгө көңүл кош мамиледе себепкер. Мисалы үчүн жөнөкөй эле тамак ичүү эрежесин сактай албайбыз. Жүрүм-турум эрежесин сактай албайбыз. Тазалык, сан гигиена, мунун баарын убагында сактасак, оорулардын саны дагы мынча көп болбойт эле. Эртеден кечке ушакта жүрөбүз. Пациенттерибиз таза чыгып айып кетсе экен деп. Бүт эле медиктердин ою ушул да. Анан ошол мисалы чет мамлекетте аябай бааланат. Эмне үчүн биздин медиктер кетип атат? Бааланат алардын эмгегичи. Биздин өлкөдө да ушундай баалап, жана өсүп келаткан жаштарды көтөрмөлөп, мүмкүн үй беришеби,
мисалы региондордо врачтар жетишпейт, себеби жашай турган жери жок, кенедей зарплата алышат. Азыр инфляция менен биздин зарплата көбөйгөнү менен инфляция болуп кетти, ошол акчабыз жетпей эле калып атат да. Ошондуктан ушул жагын аябай көңүл бурса абдан жакшы болот эле. Баарыбыздын эле экинчи үйүбүз биз иштеген мекеме. Аны үйүбүздү таза тутуп, камкыр кароо парз. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын номер 13 бөлүмүндө эшигин көрүп төрүнөт дегендей ички сырткы тазалыгы, короонун айланасындагы бапестеп багылган кооз гүлдөрү баарына жагымдуу маанай тартуулап турат. Ылайым ак калачандардын күн түн күзөткөн эмгектери акталып, ар бир бейтап айыгып, маанайлары ушул гүлдөй жаркырап өз үйлөрүнө кайтсын дейли.